Элдик кол өнөрчүлүктүн бир тармагы болгон устачылык өнөрдү аздектеп алып жүргөндөр арбын. Балыкчылык Алмазбек мырза көркөм өнөрдүн ар кыл тармагын колго алган. Айта кетсек, бир жагынан ат жабдыктарын шөкөттөп жасаса, дагы бир кырынан сүрөт тартып, комуз чаап, көпчүлүктү өз эмгектери менен кызыктырып келет. Кичинекей кезинде эле сүрөт тартчумун. Сүрөт тартып бүткөн эле ушунун окуусуна тапшырып, окуусун бүткөм. Өзүң шыктуу болгондо анан жараткан берген шыкты деле таштап койгон болбойт экен. Өзүнө да баягы жазагың келе берет. Жылкыны барктаган, баглаган кыргыздан кыйын эл жок болуш керек. Ар бир кыргыздын канында бар бул жылкы баласын таптап, баалап барктаганга. Мун сыртынан чылгый тери капталат. Чылгый тери каптап бүткөндөн кийин, ал кургагандан кийин анан могу жерди көркөмдөп баштайбыз. Монун баары накта кайышта, таза кайыштар. Бунун баары баягы накта киизи менен баягы атты жоортпаш үчүн, баспаш үчүн ичинин баары калыңдалып, киизи менен капталат, шырылып. Каарманга бул өнөр ата-энесинен өткөн. Уста ал арада кол эмгек сабагынан мугалим дагы. Бул тармакка кызыккан бир топ жаштарга өз тажрыйбасы менен бөлүшүп келет. Кыргыздын улуттук тарыхый буюмдары жогорку суроо талапка да ээ болуп, буйрутма бергендер барган сайын көбөйүп жатыптыр. Өнөр ээси улуттук баалуулуктарды даңызалап, унутта калтырбай, кийинки муунга өткөрүп берсем дейт. Аракет кылып келатам ошондон бери балдарга, жаштарга үйрөткөнгө. Мектеп аралык кароо сынактар болсо, окуучулар даярдап көрсөтүп атабыз, ошолорго чыгарып атабыз. Кыргызда айтылат эмеспи? Жигитке 70 өнөр аздык кылат деп. Баардык адамдын колунан келсе, жалкоолук кылбай, жакшы иш кылса, колунан келсе аракет кылса, баары болот. Өнөрлүү өлбөйт деп коет. Өнөр билсеңер, анын зыяны болбойт, пайдасынан башка. Өнөрү менен эми биз турмушубузда жакшы эле көп пайда көрдүк. Сүрөттү тартып атты, заказ алып атты. Мындай деле өзүнүн илхому келгенде үй үчүн деле жан дүйнөсү тартылып, мындай сүрөт тарткысы келгенде дагы ошо портреттерди тартып, пейзаждарды тартып, ошентип иштеп калат үйдөн дагы. Эмгектери өлкөнүн ар кайсы аймагына чыгарылат. Анын арты менен үй бүлө багып, киреше булагыда болуп калган. Алдыда каармандын кичи устакана салып, дагы башка буюмдардын түрлөрүн жасасам деген максаты бар. Айнура Достукбекова, Асталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары.